Все я потерял, все. Ички иштер органдарынын кызматкерлери байкуштар. Болду уже ал адам болуш кыйын да. Ден соолукту талкалайт. Урматтуу көрүүчүлөр, бул чыгарылыш жарандардын баңгизатын колдонууга, аларды азгырууга үндөө эмес, тескерисинче аталган заттар адамдын ден соолугуна чоң зыян келтирип, майып болуп калуусун эскертүү жана ага коомчулуктун көңүлүн буруу. Кыргызстанда тыюу салынган баңгизаттарын жана психотроптук заттарды жарнамалоону көздөбөйт. Адам өмүрүнө олуттуу зыян келтирген наркотикалык заттар мурда колдонгонго өтүп, аны саткан адамдар ишмердүүлүгүн көмүскөдө жүргүзүп келишсе, азыркы учурда оңой жолдор менен эле жаш өспүрүмдөр дарыканалардан сатып алышып, ага ар түрдүү кошулма кошуп, синтетикалык баңгиз зат даярдап колдонуп жатат. Адашкандар, жаңылгандар менен укук коргоо органдары кандай күрөшүп жатат жана бул адамдардын аталган заттарды колдонушуна эмне түрткү болуп жатат? Алда ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен бирге болуңуздар. Акыркы учурда борбордо дарыканалардагы баңгичилик күч алып жаткандыктан, кырдаалга жараша баңгизатка каршы күрөшүү кызматы ар кандай иш-чараларды өткөрүп, дарыканачыларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынан баңгизатка каршы күрөшүү кызматынан. Siz каяка? Без рецепта врача. Дары сатып, пропитан лирика деген. Bizde çok var. Bizde çok. Bizde бар, сизден алганын видеосъемка бардыгы бар. Дарыканалардагы баңгичилик деген жаш өспүрүмдөр жана орто муундагылар кадимки эле ооруканаларда колдонуп келген дарыларды сатып алып, ага кошулма кошуп, синтетикалык жана психотроптук баңгизатын жасашат. Аптекалык баңгичиликке берилгендердин кандай себептер менен берилгендерин аныктап талдоо жүргүзсөк, бул адамдар алып колдонуп жаткан дары-дармектердин арасында доктурдун көргөзмөсү менен бериле турган дарылар да кирет. Андан тышкары эркин түрдө сатылган дарылардын эсебинен дагы колдонуп жатышат да. Ошол бүгүнкү күндө көйгөй жаратып атат да. На время тебе хорошо станет, но потом тебе придет жопа конкретно. Я был водитель министра юстиции. Биздин каарманыбыз баңгизатын көп жылдар бою колдонуп, анын кесепетинен бүгүнкү күнгө чейин ден соолугу жапа чегип, андан арыла албай жүрөт. Ал өз башынан өткөн азаптарды кадрдан сырткары атын өзгөртүп айтып берүүгө макул болду. Я очень хочу вылезти, честно. Но вы поверьте, это очень тяжело выйти с этой программы. Это безумно тяжело с этой программы выйти. Это, здоровье хуже некуда, да, на самом деле. Это нам кажется, мы такие же, как и раньше, как на собаке будут заживать. Нет. Все поменялось. Есть сон, нету сон. Вот в данный момент, вот вы пришли именно в тот момент, когда я ушел с квартиры. Из-за того, что я не заплатил, я поссорился, да, и ушел. Баңгизатына кабылгандардын көбү кайра арыла албай калат. Көп колдонуп алган адам өзүн жоготуп, жеңил рахатка батып, өзүн билбей калган учурда көп кабаттуу үйлөрдөн боюн таштап, же болбосо кан тамырын кесип алган учурлар катталат, дейт адистер. Көп чегип алган, көп ичип алган адамдар өзүн өзү көзөмөлгө ала албай, этаждан секирип кетип, бир жерин кесип алып, ушундай өзүн өзү көзөмөлдөн чыгарып алат. Бул жердегилердин башында кандай, буларды колдонгондо бул өстөрү баягы легкий кайф деп коет да, жеңил өстөрүн бир рахат тануу менен сезет экен, башында билинбей. Бирок ал бир колдонгон, эки колдонгондон улам ар көздөй дозасы көтөрүлүп кете берет дагы, ички органдардын баарына терс таасирин киргизет дагы. Болду уже ал адам болуш кыйын да. Баңгизатын колдонуу анын зыянын убакыт өткөндөн кийин түшүнгөн каарманыбыз көптөгөн ооруканаларга кайрылган, кийин кеч болуп калганын билген. Здесь все хотят бросить. И когда меня мама с папой взяли и говорят, я Балам, пойдем, мы поможем тебе, да? Я говорю, мам, не возьмет врач меня. Мама говорит, как не возьмет?
Если не возьмет, базар нет балам. Они думают, я им вру. Каарманыбыз Бангиликке кирип кеткенге чейин Бишкекте ийгиликтүү адам болгон. Ал ишкерликке, мамлекеттик кызматтарга аралашкан. Анын 3 автоунаасы, 1 батир, 2 жер участогу болгон. 28 жашында тузакка илинип, жолдон адашып, эми ал баарынан кол жууп, башын кармалдырат. До того, когда я только в 2008 году начал принимать наркотики, к этому моменту у меня что было, да? У меня было 3 машины. Это мои были 3 машины. У меня 2 высших образования. Я работал в аэропорту в досмотре 6 лет. Министр юстиции возил, госрегистр, Бишкекгаз. Ты мою трудовую книгу увидишь, у меня нет судимости. У вас будет шок. Если увидишь трудовую книгу, скажешь, братан, наверное, ты не там, а где должен быть. Вот так скажете. А на самом деле вот так все получилось. Наркологдун айтымында көп адамдар убактылуу кыйынчылыктарга туш болгон учурда андан кутулуу үчүн өзүн алдап баңгизатын колдонушат. Бирок ал көйгөйдү чечпейт. Тескерисинче кесепети оор болуп, ден соолугуна, жакындарына чоң коркунуч алып келет. Наркотикти жабынып алды, убактылуу башка эмеге кетип калды. Проблема чечилген жок. Наркотик чечпейт да. Бардык наркотик. Арак болобу, табигый, синтетикалыкпы, акылдан алган, азапка салган, үй бүлөгө бүлүк салган оору. Бүт үй бүлөг окуйлайт. Буларда болсо өздөрү ооруп атат биринчи кезекте. Ал эми биякта жанагы айтып аткан 5 киши. Апасы, атасы, аялы, кызы, баласы. Булар кандай ооруйт? Булар колдонбой ичпей, ой баскан, сана баскан, арданган, уялган, корунган, басынган, кемсинген адамдар. Мына ушул алкоголиктин дагы, наркомандын дагы үй бүлөсүндөгү эмоциялар. Негативный эмоциялар ден соолукту талкалайт. Bir adam bir үй бүлөнү башкарып кете алат. Бирок ошол эле учурда bir наркоман bir үй бүлөнү түшүккө салып, алардын тынч жашоосун бүлүк салып коет. Если видео bir наркоман бар болсо, он потихоньку семью всю утопит ее. Это один наркоман. Чтобы этого не произошло, его надо сразу, или чтобы он умер, или надо его выгнать. Потому что нельзя. Я считаю так, что родные должны жить своей жизнью, правильно? Чтобы они не видели вот этого. Баңгизатын колдонгон адамдар ар дайым өзүн ылдый сезип, коомдук жайлардан, эл көп бар жерлерден өзүн алып качып турат. Друзья есть, но у меня уже их, для меня уже их нету, да? И я думаю, для них меня тоже нету, да? Они уже вот так говорят, дед Валюгой, этот какой, пригласительный, а нифиг Гельбетов. Гельбет. И вот так, я уже давно перестал ездить. Ни на что не езжу, на свадьбы. Каарманыбыз учурда үй бүлөсүн жоготкон, өз канынан жаралган баласын көрбөгөнүнө да көп жылдар болгон. Сын родился, дочка родился. Нет, я же мечтал, что все будет по-другому. Я сына своего не видел уже 5-й год. 5 лет. И слава Аллаху, я не хочу, чтобы он видел меня таким, да, как сейчас. Мындай жолго түшкөн каарманыбыздын жакындары өз кезегинде бул жолдон чыгарып кетүү үчүн ар кандай жолдорду издешкен. Бирок ал ыкмалар эч кандай жардам берген эмес. Моя мама даже, у меня друзей много, да, хороших друзей. У меня друзья трезвые все, вот, которыми я вырос, они все трезвые, все состоявшиеся люди. И они все говорят, а мама говорила, я подарю квартиру тому, кто вернет мне, баланды вернет, какой он был раньше. Да, никто не заставлял. Мы все залезли по своей воле. И я вам скажу, то, что я имел и то, что я сейчас имею, это все равно, что, не знаю, это долгов столько, и все я потерял, все. Канткен күндөдө үзүлбөгөн үмүт адамды алдына сүрөп турат. Биздин каарманыбыз да баңгизатынан арылып, мурдагы өзүнүн жумушуна кайтсам деген үмүтү өчөлөк. Конечно, я бы работал бы, я бы поработал бы, я бы хотел бы вернуть. Но иногда, знаете, мне кажется, уже поздно. Честно, мне кажется, уже поздно. Не знаю почему, я так думаю, что уже поздно. Ал эми ички иштер кызматкерлери бүгүнкү күндө баңгизатын даярдап, колдонуп, аларды сатып жаткан адамдар менен кантип күрөшүп жатканы боюнча кызык көрдүк. Бүгүнкү күндө колдонуучулар дагы алып жанында сактап жүргөндөр да кармалгандар бар. Аларды Бишкек шаарынын аймагында сатып жаткан
Адамдар да кармалды, жана ошондой эле интернет сайт аркылуу таратып жаткандар дагы бир нече интернет магазин, интернет дүкөндөр коет, ошолор кармалып, жабылып, бүгүнкү күндө жоопко тартылууда. Астында биринчи кармалгандар сот органдары тарабынан соттолуп, жазаларын өтөп жатышат. Ички иштер министрлигине баңгичиликке каршы күрөшүү да өзүнчө татаал маселе. Буга соңку реформалар себеп дейт мурда бул тармакта жетектеп кеткен Алымжан Козубаев. Бизде мындай бүтүндөй бир институт бар болчу. Закон бар болчу. Закон, орусча айтканда, об орды внутренних дел деген. То есть биздин оперативдик кызматты тейлеген. Оперативдик кызматтар, уголовнорсканын кызматкерлери өздөрүнчө иш жүргүзүп алып, иш ачып алып, анан акырын мындай доказательстволор чогултуп, иш жүргүзүп, анан убагы келгенде толугу менен баягындай доказательство чогулткандан кийин тергөөгө өткөрүп берчү. Азыр андай жок. Ошол институт жок болгондон бери азыр аябай кыйын болуп калды. Биздин ушул баңги заттар менен күрөшүү кызматкерлери аябай кыйын шарттарда иштеп атышат да. Мындан сырткары бүгүнкү күндө баңги затын сатып алектенгендер шаардын ичиндеги өтмөктөрдүн дубалдарына ар кандай өздөрүнө тиешелүү болгон аккаунттарды жазып кетишет. Кардарлар мына ушул аккаунттар аркылуу кирип буйртма беришет. Бул аккаунттарды кимдер жазып кеткенин таппай калган Ички иштер министрлигинин кызматкерлери айласыздан аккаунттарды өчүрүүгө аракет кылышат. Ички иштер органдарынын кызматкерлери байкуштар чуркап, закрашивать этишип, өчүрүшөт. Анан жакын арада видеокамералардан оперативдик иштерди жүргүзүшүп, видеокамералардан көтөрүшүп, карап, ким жазган, ким неметкен. Эми ошону кармап, ооба, мен жазганмын деген кезде деле жоопко тартуу аябай кыйын да. Анткени ошону эми акча алганын кантип, кимге акча, ким которса акчаны? Ушул которду. Ал мобильный кошелегин бир Россияда же болбосо чет өлкөдө регистрация болгон кошелек болуп чыгышы мүмкүн, электрондук кошелек. Андан тышкары жанагы вещественное доказательство деген бар, ал жок. Ошондуктан ар кандай мындай себептери көп да. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексине ылайык 282-беренеси баңги зат каражаттарын жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, ташуу, жөнөтүү, берип жиберүү оор кылмыш болуп саналат. Ал үчүн 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жана мүлкүн конфискациялоо жазасы каралган. Баңги затына берилип кеткен адамдарды укук коргоо адамдары, доктурлар дагы токтото албайт. Андыктан ар бир жанан мыйзам алдындагы жоопкерчилигин сезип, туура жолдо жүрүүсү керек.